Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Ушак жана күтүү. Бір бөлім, шаардан кайткан маскаралык Жана Айылдын катаал соту. Август айынын аптаптуу күнү. Айылдын чаң баскан таштак жолу менен 22 жаштагы Айнура жайбаракат оор үшкүрүнүп келе жатты. Анын үстүндө гүлдүкүнүн көйнөк, ал эми алдында 8 айга барып калган тампайгон чоң курсагы бар эле. Ал оң колу менен белин таянып, сол колу менен курсагын назик сылап, ар бир кадамын этияттап таштап баратты. Айнура мындан 2 жыл мурун ушул айылдан шаарга борборго үмүт менен узатылган, айылдын эң сулуу, эң акылдуу жана имандуу кыздарынын бири болчу. Атасы Сапар абааны университетте окутам деп Караодогу жалгыз үйүн сатып батасын берип жөнөткөн. Бирок мындан 4 ай мурун Айнура окуусунда, жумушунда таштап, айылга күтүүсүздөн кайтып келген. Жөн келбестен, боюна бүтүрүп, эч кимге, эч нерсе түшүндүрбөстөн көзүнө жаш алып кирип келген. Ошондон бери бул кичинекей айылда Айнуранын тагдыры эң башкы темага, эң шиирелүү ушакка айланган. Дарбаза алдындагы сот ушакчылардын сөздөрү. Айнура айылдын дүкөнүнөн атасына дары жана бир аз азык түлүк алып үйүнө кайтып келе жаткан. Жолдун четиндеги чоң жыгач Атургучта айылдын башкы маалымат агенттиги болгон 3-4 кемпир жана орто жаштагы аялдар күн карама чагып отурушкан. Алардын башында ар бир үйдүн сырын билген Тили Заар Бүбүкан апа отурган. Айнура аларга жакындаганда аялдардын күбүр-шүбүрү күчөй түштү. Алар Айнура угуп калбасын деп деле тартынышкан жок. Айыл жеринде ушак адамды моралдык жактан талкалоонун эң күчтүү куралы эмеспи. Ана, келе жатат шаардык сулуу деп шыбырады Бүбүкан апа, Айнураны көзү менен жеп жиберчүдөй теше тиктетип. Бетинин калыңын карасаң. Башка кыз болсо уялбастан ушинтип көчөгө чыгат беле. Ичин кампайтып кимдин баласын көтөрүп жүргөнүн өзү да билбесе керек, папуш. Жанындагы келин оозун кыйшайтып, Сапар абага эле боор ооруйт деди жасалма аяныш менен. Ушинтип ак чачын жерге сүйрөп, эл катарынан чыгып калат деп ким ойлоптур. Кызым шаарда окуп жатат, чоң адам болот деп мактанчу эле. Көрсө шаарда окубай эле, байлардын алдында ойнош болуп жүргөн тура. Эми минтип никеси жок, атасы жок баланы айылга сүйрөп келди. Маскаралык. Айнура бул сөздөрдүн ар бирин даана укту. Бул сөздөр анын жүрөгүнө учтуу ийнедей сайылып демин кыстыктырды. Анын көзүнө жаш толуп кетти, бирок ал башын ылдый салбат. Тескерисинче, эриндерин бекем тиштеп, курсагын 2 колу менен калкалап, алардын жанынан үнсүз, сабырдуу менен өтүп кетти. Силер эч нерсени билбейсиңер. Менин баламдын атасы бар. Ал эң жакшы адам деп күбүрөдү Айнура ичинен. Бирок муну үнүн чыгарып айта албайт эле. Бул анын эң оор, эң коркунучтуу сыры болчу. Атанын үнсүз кайгысы, там ичиндеги оордук. Айнура эски, сыры көчкөн дарбазаны ачып, өзүнүн караосуна кирди. Караонун ичи таптаза шыпырылган, гүлдөр сугарылган. Мунун баарын Айнура оор абалына карабай өзү жасачу. Тапчанда анын 60-тан ашкан атасы Сапар аба отурчу. Ал өмүр бою мектепте мугалим болуп иштеген, элге кадр барктуу, намыскөй адам эле. Бирок акыркы 4 айдын ичинде ал 10 жашка картайып кеткендей болду. Элдин ушагы, туугандардын кыйтып айткан сөздөрү анын белин бүгүп салган. Сапар аба кызынын кирип келгенин көрүп, ордунан оор турду да, колундагы гезитин четке койду. Келдиңби, кызым? Чай коюп койдум эле, ичесиңби? Деди ал үнүн жумшартууга аракет кылып. Ал Айнураны эч качан катуу тилдеп урган эмес. Бирок анын көздөрүндөгү терең муң жана Айнуранын курсагына карай албай, көзүн ала качканы Айнура үчүн мен камчыдан да катуу тийчү. Жок, ата, рахмат. Мен бир аз жатып эс алайын. Дарыларыңызды үстөлгө койдум, убагында ичиңизчи, деди Айнура атасынын жүзүнө карай албай.
Ал өзінің кичинекей бөлмөсүнө кирип эшикти жапты. Эски жыгач керебетке отуруп, бетин эки колу менен басып, үнүн чыгарбай буркурап ыйлап жиберди. Атасынын эл алдында башы ийилип, уялганы үчүн ыйлады. Сырттагылардын таш боордугу үчүн ыйлады. Жана эң негизгиси өзүнүн жалгыздыгы, чарасыздыгы үчүн ыйлады. Күтүүсүздөн анын ичиндеги баласы катуу тепкилеп баштады. Наристе энесинин стрессин, көз жашын сезгендей болду. Айнура дароо жашын аарчып курсагын сылат. Кечир мени, берекем. Кечир, кичинекейим. Ыйлабайм. Сен эч нерсеге күнөөлүү эмессиң. Биз баарын жеңип чыгабыз. Сенин атаң бизди таштабайт. Мен ишенем, деп шыбырады ал, терезеден алыскы тоолорду карап. Шаардагы сыр. Үн жомок. Айнуранын көз алдына мындан 10 ай мурунку шаардагы жашоосу тартылды. Ал университетте окуп, бош убактысында элиталык ресторандардын биринде официант болуп иштечү. Ошол жерден ал Бахтияр менен таанышкан. Бахтияр 30 жаштардагы узун бойлуу, келбеттүү жана өтө тактоо жигит эле. Ал ресторанга тез-тез келип, Айнуранын жылмаюусуна, анын жөнөкөйлүгүнө жана тазалыгына ашык болгон. Бахтияр башка байдын балдарындай болуп бой көтөргөн эмес. Ал Айнурага гүл берип, жумуштан кийин үйүнө узатып, чыныгы эркекче, аяр мамиле кылчу. Айнура өмүрүндө биринчи жолу өзүн мынчалык коголгон, мынчалык бактылуу сезген эле. Алар бир нече ай сүйлөшүп, бири-бирин катуу сүйүп калышты. Бахтияр Айнурага үйлөнүү сунушун киргизип, экөө жашыруун түрдө мечитке барып, молдонун алдында нике кыйдырышкан. Бир айдан кийин ата-энең дин алдына расмий түрдө жуучу, жөнөтөм, чоң той беребиз деп убада кылган Бахтияр. Бирок Айнура Бахтиярдын чыныгы ким экенин толук билген эмес болчу. Бахтияр жөнөкөй жигит эмес, өлкөдөгү эң ири курулуш империясынын жана саясий кландын мураскери эле. Анын атасы өтө таасирдүү жана катаал олигарх болчу. Айнуранын боюна бүткөнүн укканда, Бахтияр дүйнөдөгү эң бактылуу адамдай сүйүнгөн. Ал Айнураны кучактап, эртең эле атама барып, баарын айтам. Биздин өзүбүздүн үй бүлөбүз болот деп кеткен. Ошол күндөн кийин Бахтияр дайынсыз жоголду. Анын телефону өчүрүлгөн. Ресторанга келбей калган. Айнура аны издеп барбаган жери калган жок. Бир жумадан кийин Айнура жашаган батирге эки кара костюмчан, жансакшы жана кымбат тон кийген. Көздөрү муздак, жаштардагы аял кирип келди. Бул Бахтиярдын апасы эле. Ал Айнуранын жупуну батирин жийиркеничтүү карап чыгып, стөлгө калың доллар салынган конвертти ыргыткан. Ук кыз. Менин уулум Сага окшогон айылдык ачка официантка үйлөнбөйт. Анын тагдыры, анын балачок колуктусу Эчак чечилип коюлган. Ал азыр Лондондо сени менен болгон мамилеси жөн гана жаштык атасы. Мына бул акчаны алдагы, ичиңдеги маселени, баланы тез арада чеч, алдырып сал. Эгер менин уулумдун атындагы бир жерде атай турган болсоң, сен да, сенин айылдагы атаң да бул жашоодо ордуңарды таппай каласыңар. Түшүндүңбү? Айнура конвертти бетине ыргытып үйдөн кууп чыккан. Бирок коркунуч жана үмүтсүздүк анын жүрөгүн эзип салган. Ал Бахтияр чындап эле аны таштап Лондонго кетип калды деп ойлогон. Жүрөгү парча-парча болуп, ичиндеги жалгыз саурануучу Бахтиярдын бөлүкчөсү болгон Наристени сактап калуу үчүн ал айылга качып келген эле. Ал атасына да, айылдаштарга да чындыкты айта алган жок, анткени Бахтиярдын үй бүлөсүнүн коркутуп үркүтүүсүнөн атасына зыян тийип калышынан өлүп корккон. Түнкү ойлор жана үзүлбөгөн үмүт. Айнура бөлмөсүндө жатып, Бахтияр берген кичинекей күмүш шакекти сылат. Сен мени таштап кеткениңе дагы деле ишене албайм, Бахтияр, сенин көздөрүң андай алдамчы эмес болчу. Сага бир нерсе болдубу? Же чындап эле байлыкты тандадыңбы? Деп ойлонду ал. Бул учурда айылдын түнкү жымжырттыгын иттердин үргөнү бузуп жатты.
Айнура эртеңки күндүн дагы кандай ушактарды, кандай сыноолорду алып келерин билбей, көз жашын төгүп уктап калды. Ал эми андан жүздөгөн километр алыстыкта, чет өлкөдөгү жабык клиникалардын биринде ООКамадан жаңы гана көзүн ачкан, денеси аппараттарга байланган адам Айнураны издеп жанышыра баштаган болчу. Айылдын соту бүтө электе тагдырдын эң чоң сюрпризи даярдалып жаткан эле ушак жана күтүү. 2 бөлүм, камадагы 8 ай жана чындыктын ойгонушу. Сентябрь айынын башы. Айылдын асманын боз булут каптап күзгү муздак шамал дарактардын саргайган жалбырактарын учуруп жаткан кез. Айнуранын ай күнү жакындап курсагы аябай чоңоюп калган. Анын ар бир кыймылы оорлуп, түнкүсүн бели сыздап ооруганына карабай, ал эртең менен эрте туруп, атасынын чайын кайнатып, кароо жайды тазалап жүрдү. Айылдагы ушак айың токтогон жок, тескерисинче, Айнуранын төрөр маалы жакындаган сайын, ал сөздөр уулуу жыландай көбөйө берди. Элдин көбү, бул кыздын баласы төрөсү атасы ким деп жаздырат болду экен, Сапар мугалимдин битине чиркөө болду деп артынан сөмө кезеп көрсөтүшчү. Атанын көз жашы. Мечиттеги окуя. Бир күнү жума намаздан кийин Сапар аба айылдын дүкөнүнүн жанынан өтүп бара жаткан. Ошол жерде айылдын эң көп билгич, сөз ташыган чалдарынын бири Кадырбек аба отурган экен. Ал Сапар абаны көрүп, мыскылдуу үн менен тийише сүйлөдү. О, Сапарке. Кандайсың? Неберелүү болоюн деп калыптырсың го. Шаарды күйөө балаң качан келип той берет экен? Же биздин айылды теңсиңги жатабы байдын баласы? Деп күлдү, жандагыларга көзүн кысып. Сапар абанын жүрөгү зырп этип, тамагына муздак таш тыгылгандай болду. Анын ак чач баскан башы ого бетер шылкыйды. Бирок ал өмүр бою балдарга билим берген, намыскөй мугалим эле. Ал колундагы таягын бекем кысып Кадырбек абага тике карат. Анын үнү калтыраса да, сөзү темирдей бекем чыкты. Кадырбек. Менин кызым уурулук кылган жок. Ал бирөөнүн ала жийбин аттаган жок, киши өлтүргөн жок. Ал Кудайдын берген аманатын, таза өмүрдү көтөрүп жүрөт. Анын ичиндеги наристи менин каным, менин неберем. Сен адамдын күнөөсүн издегенче, өзүңдүн оозуңдан чыккан уңду тазала. Кудайдын соту алдында менин кызым эмес, ушул наристини курсагында жатканда эле таш бараңга алган силер жооп бересиңер. Бул сөздөрдү укканда Кадырбек абанын да, жандагылардын да үнү өчүп, жер карап калышты. Бирок үйүнө келгенде Сапар абанын кан басымы көтөрүлүп, төшөккө жыгылды. Айнура атасынын дарысын берип, анын бутун укалап жатып, атасынын көзүнөн аккан жалгыз тамчы жашты көрдү. Бул жаш Айнуранын жүрөгүн миң бөлүккө бөлгөн эле. Кечириңиз мени, ататай. Кечириңизчи. Мен сизге ушунчалык азап алып келдим. Мен баарын айтып берейинчи, анын аты Бахтияр. Ал мени таштабайт болчу деп Айнура ыйлап атасынын колун өптү. Сапар аба кызынын башынан сылап. Илаба, кызым. Эл сүйлөй берет. Менин сага эч кандай таарынычым жок. Башкысы аман эсен көз жарып алчы. Атасы жок болсо да, экөөбүз багып алабыз. Биздин үйдө да наристинин үнү жаңырат, деди ал, кызын сауратып. Бирок анын ичиндеги күйттү эч ким биле албас эле. Мюнхендеги ойгонуу, караңгылыктан жарыкка. Так ушул маалда Айнурадан миңдеген километр алыстыкта Германиянын Мюнхен шаарындагы жабык элиталык нейрохирургиялык клиниканын реанимация бөлүмүндө өмүр менен өлүмдүн күрөшү жүрүп жаткан. Аппак палатада ондогон медициналык аппараттарга байланган, башына операция жасалган 30 жаштардагы жигит жатты. Бул Бахтияр болчу. Айнура Бахтиярды мени таштап Лондонго үйлөнгөнү кетти деп ойлогон. Анын апасы да Айнурага ушинтип калбайткан. Бирок чындыгы өтө коркунучтуу жана трагедиялуу эле. Мындан 8 ай мурун Бахтияр Айнуранын боюнда бар экенин угуп, дүйнөдөгү эң бактылуу адамдай кубанып, атасына, татаал олигархка, ушул кабарды айтуу үчүн өзүнүн унаасы менен катуу ылдамдыкта бара жаткан.
Бирок тоолуу трассада анын унаасынын тормоздук системасы күтүүсүздөн иштебей калып, муну анын атаандаштары атайын жасаган беши кокустукпу белгисиз унаа көпүрүүдөн ылдый кулап түшкөн эле. Бахтиярдын денесинин көптөгөн сөктөрү сынып, эң жаманы ал баш мээсинен оор жаракат алып, терең комага түшкөн. Анын баягы энеси аны дароо санавиация менен Германияга, дүйнөнүн эң мыкты клиникасына алып кетишкен. Ал 8 ай бою өлүм менен өмүрдүн ортосунда, эч нерсени сезбей, караңгылыктын түбүндө жаткан. Анын апасы Эльмира дал ушул кырдаалды пайдаланып, Айнуранын батирине барып, ага акча сунуштап, уулунун атынан калбайтып, Айнураны коркутуп кууп жиберген болчу. Ал уулунун айылдык кедей официант кызга үйлөнүшүн эч качан каалаган эмес. Анын планы боюнча Бахтияр камадан чыкканда Айнура эбак баланы алдырып, изин жоготуп кетүүсү керек эле. Бирок Кудайдын буйругу жана чыныгы сүйүүнүн күчү медицинадан да күчтүү болуп чыкты. Сентябрдын ошол булуттуу күнүндө Бахтиярдын манжалары акырын кыймылдай баштады. Кардиомонитордогу жүрөк согушунун ыргагы өзгөрүп, анын көздөрү баяу кыйналып ачылды. Анын көз алды болдурап, бөлмөдөгү жарык көзүн карыктырды. Мыйындагы мыңдаган сынык эскерүүлөр жинала албай жатты. Немис дарыгери жүгүрүп келип, онун көзүнө фонарикпен жарык түшүрүп текшерди. Бахтиярдын кургаган, жарылган ериндери кыймылдап, 8 айлык үнсүздүктөн кийинки онун эң биринчи айткан, әрең эстилген сөзү: «Ай, Нуура болду. Эне менен уулдун тиреши, жалгандын пардасы жыртылды». 2 күндөн кийин Бахтияр толук эсин жийди. Онун денеси катты әлсиреген, булшкеттери атрофияга учураган, кичирейген эди. Бирок онун мээи мунтаздай таза, ал эсинде калган эң жаркын бейне Айнуранын күлкүсү менен онун ичиндеги баласы болатын. Палатага онун анасы Эльмира кирип келди. Ол улун тирі көргенине кубанып, жылап кушактамакчы болду. «Бахтияр, балам, Кудайым-ай, сен ояндың. Биз сени жогалттык деп ойладык. 8 ай. 8 ай биз тозакта өмүр сүрдүк», деп еңиреди анасы. Бахтияр анасынын колун акырын итерип тастады. Онун көзүндө кубаныч эмес, жанталаскан үрөй бар эди. «Апа, Айнура кайда? Оган не болду? Менин баламчы? Мен аварияга учураган күнү ол үйдө калган. Менин телефонум кайда? Маган телефон бериңиздер», деп бакырды ол әлсиз дауыспен, орунан турууга тырысып. Онун колундагы капельницалар жулунуп кете жаздады. Эльмиранын жүзү кенеттен сууп, көздөрү катая түстү. Ол улунун әлі күнгө дейин сол кайыршы кызды унутпаганына иштей катты ашууланды. «Бахтияр, тыныштал. Саган козголууга болмойт», деди ол буйруктуу үнмен. «Ол кызды умут. Ол сени сүйгөн жок». Бахтияр катып калды. «Не деп турсуз? Мен саган шындыкты айтып турмун», деп өтүрүктү суудай сапырды Эльмира, көзүнө жас алып. «Сен аварияга түсүп комада жатканда, ол кыз ооруканага бир-ак ирет келди. Сенин жагдайыңды көрүп, дарыгерлерден ол энди уянбайт, мүгүдүк болот дегенди эстеген соң, ол сенен баш тартты. Оган тек сенин акчаң керек болгон. Мен оган $100,000 бердим. Ол акчаны алып, баланы алдырып тастап, башка бирөөгө турмушка чыгып кетти. Ол сени сатып кетти, балам». Бахтиярдын жүрөгү токтоп калгандай болду. Анасынын сөздөрү онун мээне коргасын болуп куюлду. Акчаны алды. Баланы алдырып тастады. Башкага тийип кетти. Бул сөздөр онун кулагында жаңгырып турду. Бирок онун жүрөгү, онун ички түйсүгү буган сенүүдөн теориялык түрдө баш тартты. Ол Айнуранын көздөрүн, онун тазалыгын, онун мешіттегі неке кезіндегі калтыраган колдарын эсине алды. Айнура ондай кыз эмес эди. Бахтияр анасынын көзүнө тик карады. Анасынын көзүндөгү жалгандыкты, жасырылган коркунучту ол бирден байкады. «Сиз өтүрүк айтып турсуз», деди Бахтияр тистерин кайрап. «Менин Айнурам олай истемейт. Сиз оны коркутуп куугансыз. Бахтияр, сен өз анаңа калай олай дейсиң?» деп бакырды Эльмира. Бирок Бахтияр оны тыңдамады. Ол палатанын эсигинде турган өзүнүн эң сенимди жеке каупсиздик кызметкери Марска карады.
Марс Бахтиярдың досы әрі онымен бірге талай қиындықты өткерген нағыз офицер еді. Ол Эльмираның бұйрығына емес, тек Бахтиярға ғана бағынатын. Марс, деді Бахтияр демігіп, менің анамды палатадан шығар. Және маған жеке телефон тауып бер. Қазір. Шындықтың ашылуы жанталасқан істеу. Марс Бахтиярдың бұйрығын бұлжытпай орындады. Эльмира қанша айқайласа да оны палатадан шығарып жіберді. Марс Бахтиярға телефон мен ноутбук әкеліп берді. Марс, тыңда мені, деді Бахтияр төсекте әрең отырып. Оның денесі әлсіз болса да, рухы жанартаудай атылып тұрды. Қазақстандағы біздің барлық жігіттерді көтер. Айнураны тап. Оның телефоны, оның батирі, оның туыстары бәрін тексеріңдер. Маған бүгін кешке дейін оның қайда екенін, оған не болғанын толық баяндайсың. Менің анамның сөзінің бір әрпіне де сенбеймін. Марс басын изеп бірден жұмысқа кірісті. Ол Қазақстандағы ең мықты жеке тыңшыларды, операторларын іске қосты. 6 сағаттан кейін Марс палатаға қайтып кірді. Оның жүзі өте ауыр, әрі аянышты еді. Ол қолындағы планшетті Бахтиярға ұсынды. Бахтияр, мен бәрін таптым. Сіздің анаңыз сізге үлкен өтірік айтқан екен, деді Марс үнін бәсеңдетіп. Сіз аварияға түскеннен кейін 2 күннен соң сіздің анаңыз Айнураның батиріне барыпты. Онда не сөйлескені белгісіз, бірақ көршілері Айнураның қатты жылап, конверттегі ақшаны, долларды сіздің анаңыздың бетіне лақтырғанын көрген. Бахтиярдың көзінен жас бұршақтап ағып кетті. Содан кейін ше? Оған не болды? Балам ше? Деп бақырды ол. Ол ақшаны алған жоқ. Ол оқуында, жұмысында тастап, сол күні түнде өзінің ауылына Қырғызстанның оңтүстігіндегі Тоо арасындағы шағын айылға кетіп қалыпты. Мен оның қазіргі жағдайын тексерттім. Жергілікті біздің адамдар барып көрді. Бахтияр ол баланы алдырмаған. Ол қазір ауылында жүктіліктің 9 айында жүр. Және оның жағдайы өте нашар. Ауылдың бүкіл адамы оны атасыз бала тапты, ойнас деп ушақтап таш баран қалып жатыр екен. Оның атасы инфаркт алып ауырып жатыр. Ол қыз сол тозақтың ішінде сіздің балаңызды жалғыз өзі қорғап күресіп жүр. Бұл сөздер Бахтиярдың жүрегіне жүздеген пышақ болып қадалды. Оның періштедей Айнурасы, оның сүйіктісі осыншама масқаралықты, осыншама азапты жалғыз өзі көтеріп, оның баласын сақтап қалу үшін бүкіл әлеммен соғысып жүрген екен. Ал ол осы уақытта жайлы палатада ұйықтап жатты. Оның анасы оның отбасын, оның өмірін ақшамен өлшеп, тірідей көміп тастай жаздапты. Бахтиярдың ішіндегі әлсіздік бір секундта жоғалды. Оның орнын шексіз, жануарлық қаһар және өзінің сүйіктісіне деген ұлы махаббат басты. Ол қолындағы және кеудесіндегі барлық медициналық датчиктерді, капельницаларды бір-ақ жұлып тастады. Қан тамшылап кетті. Бахтияр, сізге тұруға болмайды. Сіздің жүрегіңіз көтермейді. Деп бақырды Марс, оны ұстап қалуға тырысып. Палатаға дәрігерлер жүгіріп кірді. Бірақ Бахтияр ешкімді тыңдамады. Ол орнынан тұрып қабырғаға сүйеніп тістерін қайрап. Марс, қазір. Дәл қазір маған жеке ұшақ, private jet, дайында. Мен бүгін Бішкекке ұшамын. Одан әрі маған ең мықты, ең үлкен қара, жол талғамайтын көлік, внедорожник және күзет дайында. Мен өз әйелімді, өз баламды сол тозақтан алып шығамын. Маған бөгет болған адамды, мейлі ол менің анам болсын, мейлі дәрігер болсын, өз қолыммен тұншықтырамын. Ұшақты дайында. Айылдағы күтіссіз күн, Барауындың алдында. Ал Эми Кыргызстандың Тоолу айылында кәдимки, шаң басқан, күзгі өтіп бара жатқан күн өкім сүріп тұрды. Айнура эски дарбазаның алдында кер жайып жатқан. Анын белі қатты сыздап демалуы орылып қалған. Ауық-ауық іші тартылып, толғақтың алғашқы белгілері, схваткалар біліне бастаған еді.
Көшенің арғы башында баяғы Бүбүкан апа баштаған ушакчы аялдар дагы чогулуп отурушкан. Алар Айнурага карап: «Мына курсага жер чийип калыптыр. Эми төрөсү баланы кийим багат. Сапар Байкуштун пенсиясына жашашатта. Шаардын байларына ушундай акмак кыздар оюнчук эле да. Эми өмүр бою ушул айылда чирийт» деп сөздүн гүлүн терип жатышты. Айнура көзүнөн аккан жасты жеңмен сүртүп ішінен: «Шыда, балам. Шыда, биз экөөбүз ганамыз. Мен сени эчкимге кор кылмаймын» деп күбүрледи. Бирок кенеттен айылдын тыныштыгын, иттердин үргөнүн бузуп, көшенин басынан катты. Бурун соңду бул айылда эстилмеген кубаттуу мотордун гүрүлү эстилди. Ушакчы кемпирлер сөздерин килт үзүп шаң көтерилген жолга карай бурулду. Айылдын ойдум тасты жолу мен күн сәулесине жаркыраган, капкара, терезелери караңгыланган, эң соңку үлгүдөгү элиталык Mercedes-Benz класс Geländewagen және оның артынан тағы бір үлкен, жол талғамайтын көлік охрана ұшып келе жатты. Бұл көліктер бұл кедей айылға ғарыштан түскен кемедей көрінді. Олардың дөңгелектерінен ұшқан шаң айылдың көшесін жауып кетті. Ушакчы аялдар орындарынан атып тұрып, ауыздарын ашып қалды. «Айланайын, бұл кімдер? Депутаттар келді ме? Же министр ме?» деп күбірлесті алар, көздері шарасынан шығып. Қара жол талғамайтын көліктер тура келіп, басқа ешбір үйге емес, дәл Сапар абаның эски, сыры көшкөн дарбазасының алдына, кір жайып тұрған Айнураның дәл алдына келіп, тежегішін, тормозын қатты басып тоқтады. Шаң басылды. Айнура қолындағы ылғал кірді түсіріп алып, қорқыныштан кері шегінді. Оның жүрегі кеудесінен шығып кете жаздады. Бұл кімдер? Оны не үшін іздеп келді? Көліктің ауыр есігі ашылуға дайындалды. Айылдың соты мен ушағы бір жола күл талқан болатын, ал Айнураның көз жасы тоқтайтын ең ұлы, ең эмоционалды сәт енді ғана басталғалы тұрған еді. Ушак жана күті. 3 бөлім. Кара жол тандабас жана чындыктың көз жашы. Күздүн бозгулт асманынан түшкөн күн нуру шаң баскан айылдын жолун жарык кылып турду. Сапар абанын эски, сыры көчкөн дарбазасынын алдына келип токтогон капкара, терезелери караңгылатылган, эң акыркы үлгүдөгү эки Mercedes-Benz класс Geländewagen унаасы бул кедей айылга башка планетадан түшкөн космос кемесиндей эле көрүндү. Унаалардын дөңгөлөктөрүнөн көтөрүлгөн чаң акырындап тарай баштады. Бул көрүнүштү көчөнүн башында отурган Бүбүкан апа баштаган ушакчы аялдар ооздорун ачып, күн карама чаккан колдору абада катып карап турушту. Ой тобо. Бул кимдер? Министрлер келдиби? Же Сапардын үйүн банктын адамдары тартып алганы келдиби? Деп шыбырашталар, көздөрү чанагынан чыгып кете жаздап. Анау Айнураны карагылачы, эси ооп калайын деп турат го. Чындыгында эле Айнуранын колундагы нымдуу кирлер жерге түшүп кеткен болчу. Анын жүрөгү кеудесин жарып чыпчудай болуп, катуу согуп жатты. Оор курсагын эки колу менен кучактап, коркуу менен артка чегинди. Бул Бахтиярдын апасынын адамдары го. Баламды тартып алганы же мени коркутканы келишти. Деген үрөй учурган ой анын мээсин тилип өттү. Эшиктин ачылышы өлбөгөн үмүт. Биринчи унаанын алдыңкы эшиги ачылып, ичинен үстүнө кара костюм кийген. Кулагына гарнитура тагынган, тау, сүртүү жансакчы марш түштү. Ал айлананы, көчөнү тез көз чаптырып карап чыкты да, унаанын арткы эшигине барып, аны өтө аярлап, урматтоо менен ачты. Айнуранын деми ичине тыгылып калды. Ал көзүн ирмебей, эшиктен кийим чыгарын күтүп турду. Унаанын караңгы салонунан алгач жалтыраган туфли, андан соң кара таяк, трость көрүндү. Андан кийин унаадан жай, кыйналып, бирок башын бийик көтөрүп Бахтияр түштү. Айнуранын буттарынан күч кетип, отуруп кала жаздады. Бул түшпү? Же галлюцинациябы? Анын алдында Бахтияр турат. Бирок бул мурунку шаарда жаркылдап жүргөндөн соолгу чың жигит эмес эле. Анын өңүнөн кан качкан, аябай арктаган, сол чекесинде чоң операциянын тыргыдаана көрүнүп турду.
Ал бутуна араң туруп, таякка сүйүнүп турса да, анын көздөрүндө Айнураны көргөндөгү чексиз сүйүү, сагыныч жана жалын күйүп турду. Айнура. Бахтиярдын үнү каргылданып араң угулду. Бирок бул үн Айнуранын жүрөгүнүн эң тереңиндеги тоңгон музду эритип жиберди. Айнура ордунан жылган жок. Анын көзүнөн жаш бырчактап агып кетти. Ичиндеги таарыныч, ыза, жалгыздыкта тарткан азабы жана чексиз сүйүүсү бирдей атылып чыкты. Сен эмнеге келдиң? Деп ыйлап жиберди Айнура, үнү титиреп. Мени таштап кеткениң аз келгенсип, эми маскара кылганы келдиңби? Лондондогу жашооң жаккан жокпу? Жогул бул жерден. Бахтиярдын көзүнөн да жаш тегеренди. Ал колундагы таягын жерге таштап жиберди да, алсыз буттарына карабай, Айнураны көздөй умтулду. Ал 2 кадам таштап Айнуранын алдына жетип, анын чоңоюп калган курсагынын алдына тизелеп кулап түштү. Эң акыркы үлгүдөгү кымбат унаан менен келген, өлкөдөгү эң бай империянын мураскери чаң баскан айылдын топурагына тизе бүгүп, Айнуранын курсагына бетин басып, өкүрүп ыйлап жатты. Жарыгым. Менин жалгызым. Мени кечирчи. Деп буркурады Бахтияр, Айнуранын курсагын 2 колу менен кучактап. Мен сени эч качан таштаган эмесмин. Мен Лондонго кеткен жокмун. Мен 8 ай камада жаттым. Жол кырсыгына кабылып кече гана көзүмдү ачтым. Апам сага келип калбайтыптыр, мени кечирчи, суранам. Сенин ушунча азап чеккениңе, ушул абалда жалгыз калганыңа мен күнөөлүүмүн. Бул сөздөр Айнуранын мээсине чагылгандай тийди. 8 ай камада. Жол кырсыгы. Апасынын калпы. Дүйнө ордуна келгендей болду. Бахтияр аны сатпаптыр. Ал байлыкты тандабаптыр. Ал өлүм менен күрөшүп жатыптыр. Айнуранын ичиндеги бардык таарыныч 1 секунддун ичинде жоголуп, ордуна чексиз аяныч жана сүйүү көлди. Ал тизелеп отурган Бахтиярдын мойнуна колун артып, аны кучактап, башынан сылап ыйлап кирди. Бахтияр, тирүү экенсиң го. Мен сени ушунчалык күттүм. Ушунчалык кыйналдым деп ийнереп ыйлады кыз. 2 ашыктын, болачок ата-энени чаң баскан жолда бири-бирин кучактап ыйлаган бул көрүнүшү таш боор адамдын да жүрөгүн эрите турган эле. Жансакчы Марста көзүнө жаш алып, тескери бурулуп турду. Атанын каары жана кечирими. Кароодогу ызы чууну, чоочун унаалардын үнүн угуп, үйдүн колуна таягын кармап Сапар аба чыгып келди. Анын жүзү ачуулуу, кабагы түйүлгөн болчу. Ал дарбазанын алдында кызын кучактап, тизелеп отурган чоочун, бай жигитти көргөндө каны башына тепти. Бул ошол менин кызымды кардоп, боюна бүтүрүп таштап кеткен акмак турбайбы деген ой менен ал алдыга карай тез басты. Эй, кимсиң сен? Колуңду тарт менин кызымдан. Деп бакырды Сапар аба, таягын көтөрүп. Анын үнүндө бүтүндөй бир айылдын ушагынан жапа чеккен, намысы тепселенген атанын каары бар эле. Менин кызымдын жашоосун талкалаганың аз келгенсип, эми маскара кылганы келдиңби? Жогул менин карамдон. Бул жерде сага оюнчук жок. Бахтияр Айнураны коюу берип, ордунан Марстын жардамы менен араң турду. Ал Сапар абанын каарына жооп кылган жок. Ал аксакалга карай 2 кадам таштады да кайрадан, бул жолу Сапар абанын алдына тизе бүктү. Оң колун көкүрөгүнө коюп, башын ийип, терең таазим кылды. Ата, деди Бахтияр, үнүнө бардык урмат сыйын жана өкүнүчүн топтоп. Сиздин алдыңызда башымды кесип берсем да аздык кылат. Мен Бахтиярмын, Айнуранын мыйзамдуу, мечиттен неке кыйдырган күйөөсүмүн. Сиздин болочок небериңиздин атасымын. Мен Айнураны алдаган жокмун, таштаган жокмун. Мен жол кырсыгына кабылып 8 ай өлүм төшөгүндө жаттым. Менин үй бүлөм сизге жана Айнурага чоң катаалдык кылыптыр, ал үчүн мен жооп берем. Мен бул жерге кызыңызды жана сизди өзүмдүн үй бүлөм катары алып кетүүгө, сиздин ак батаңызды алууга келдим.
Эгер мени кечире албасаңыз, ушул таягыңыз менен башымды жарып салыңыз, бирок мени Айнурадан бөлбөңүз. Сапар абанын көтөрүлгөн колу абада катып калды. Ал Бахтиярдын көзүндөгү чындыкты, анын чекесиндеги терең тырыкты жана алсыз, бирок эрктөө денесин көрдү. Никелүү күйөөсү камада жаткан. Демек анын кызы эч кандай сойкуда, бузулганда эмес экен. Демек Айнура бардык азапты жалгыз көтөрүп, күйөөсүнүн сырын эч кимге айтпай, ичине сактап жүргөн туура. Сапар абанын көзүнөн жаш мөлтүрөп кетти. Анын ичиндеги 4 айлык оор жүк элдин ушагынан улам пайда болгон таш эрип жок болду. Ал колундагы таягын таштап жиберип, тизилип турган Бахтиярды эки ийининен кармап үйдө тургузду. Тур, балам. Тур, сен өлбөй тирүү көлсөң, менин кызымдын көз жашын аарчысаң, мен сага кантип каршы болом. Кудай сени бизге кайтарып берген турбайбы. Кел, үйгө киргиле. Эшикти турбайла, деди Сапар аба, күйөө баласын кучактап. Бул учур Айнура үчүн дүйнөдөгү эң чоң бакыт эле. Ал атасы менен сүйүктүсүнүн табышканын көрүп, курсагын сылап, үнсүз жылмайып ыйлап турду. Ушакчылардын оозунун жабылышы, падышанын сөзү. Бирок Бахтияр үйгө кирүүгө шашылган жок. Ал Марска сүйөнүп, башын буруп, көчөнүн аркы башында ооздорун ачып, таң калып карап турган ушакчы аялдарга, Бүбүкан апага жана анын шериктерине тике карады. Бахтиярдын көздөрүндөгү жумшактык дароо жоголуп, ордуна миңдеген адамдарды башкарган. Катаал империянын мураскеринин муздак, бийликтүү көз карашы пайда болду. Ал Айнуранын колунан бекем кармап, ошол аялдарды көздөй 2-3 кадам таштат. Маршанадагы эки жансакчы анын артынан ээрчиди. Аялдардын үрүйү учуп, артка чегине башташты. Урматтуу энелер. Бахтиярдын үнү айылдын көчөсүн жаңыртып, катуу жана кесе чыкты. Мен силердин акыркайларда менин аялымдын жана менин кайнатамдын артынан кандай сөздөрдү сүйлөгөнүңөрдү, аларды кантип таш бараңга алганыңарды жакшы билем. Силер менин жубайымды атасыз бала тапты, бузулган деп ушактадыңар. Бүбүкан апанын өңү кукуу болуп. Айланайын балам. Биз антип айткан эмеспиз. Элдин сөзү да деп кекечтенип калды. Угуп алгыла. Жана бүтүндөй айылга жеткиргиле. Деп улантты Бахтияр, ар бир сөзүн баса белгилеп. Бул кыз Айнура өлкөдөгү эң ири холдингдин болочок кажойкеси. Ал менин мыйзамдуу, никелүү жубайым. Анын ичиндеги наристи менин каным, менин мыйзамдуу мураскерим. Мен камада жатып калганым үчүн гана ал ушул жерде, силердин улуу тилиңердин астында калды. Мындан ары кимди-ким менин аялыма, же Сапар атама жаман сөз сүйлөсө, же кыйгач караса, ал адам менин компаниямдын юристтери менен жана менин жансакчыларым менен жекече сүйлөшөт. Силер алардын тырмагына да татыбайсыңар. Түшүнүктүүбү? Ушакчы аялдар корконунан баштарын ийкеп, үн ката албай калышты. Алар өмүрүндө мындай сүрдө, күчтүү жана бай адамды көргөн эмес эле. Алардын улуу тилдери 1 секунддун ичинде кесилип түшкөндөй болду. Айылдын башкы соту толугу менен күл талкан болуп, Айнуранын абийири бүткүл эл алдында акталды. Күтүлбөгөн бурулуш, жаңы өмүрдүн жарчысы. Бахтияр Айнурага бурулуп, анын маңдайынан өптү. Болду, жарыгым. Эми сени эч ким таарынча албайт. Жүрү, атабыздын үйүнө кирели, деди ал жылмайып. Бирок так ушул маалда Айнуранын жүзү тыршып, ал Бахтиярдын колун катуу кармап алды. Акуялардын, эмоциялардын, коркунучтун жана чексиз кубанычтын ашып ташшаанын организмине катуу таасир эткен эле. Айнура тизесинен бүгүлүп, онтоп жиберди. Анын көйнөгүнүн этеги суу болуп кетти, каганак суусу, вода отошли, жарылып кеткен болчу. Бахтияр. Ата. Деп антоду Айнура, демек ыстыгып. Башталып кетти. Ичим. Бала келе жатат.
9 айгы. Бардык романтикалык көрүнүш бир заматта өзгөрүп, шыныгы дүрбөлөң башталды. Сапар аба шок болуп: «Айланайын кудай. Тез. Айылдын фельдшерин чакыргыла. Жок, айылдын ооруканасы жаман, ал жакта шарт жок», деп жанталаса баштады. Бирок Бахтияр оорудан жаңы гана чыккан алсыз жигиттен, кайрадан өзүнүн катаал, чечкиндүү лидерлик калыбына келди. Аталык инстинкт анын денесине 1000 эсе күч бергендей болду. Ал Айнураны көтөрүп алмакчы болду, бирок күчү жетпей, Марска кыйкырды. «Марс, Айнураны унаага көтөр. Тез. Сапар ата, сиз да отуруңуз. Биз эч кандай айылдын ооруканасына барбайбыз. Шаарга, эң мыкты менчик клиникага учабыз». Жансакчы Марс Айнураны колуна көтөрүп, Гелендвагендин кенен, жумшак арткы отургучуна жаткызды. Сапар аба жанына отурду. Бахтияр алдыңкы отургучка отуруп, айдоочуга: «Мигалканы, сиренаны жандыр. Шаарга чейин жолдо эч нерсени караба. Ким таскоол болсо сүзүп өт. 20 мүнөттө клиникада болушубуз керек», деп буйрук берди. Эки кара жол тандабас сиреналарын күйгүзүп, айылдын чаңын асманга көтөрүп, Бишкекти көздөй октой атылды. Ушакчы аялдар чаңдын ортосунда аваздорун ачып кала беришти. Кечээ эле алар таш бараңга алган. Байкуш Айнура бүгүн нагыз ханшадай болуп, элитал кортеж менен өзүнүн сүйүктүү, коргоочу күйөөсүнүн кынагы. Унаанын ичинде Айнуранын толгоосу катуулап, ал Бахтиярдын колун бекем кысып баратты. Бахтияр да анын колун кое бербей: «Чыда, жарыгым. Чыда. Мен жаныңдамын. Эми баары жакшы болот», деп кайталап баратты. Жашоонун эң чоң сынагынан өткөн бул үй бүлөнү алдыда жаңы өмүрдүн жаралышы жана Бахтиярдын энеси Элмира менен болгон акыркы чечүүчү тирөшү күтүп турган эле ушак жана күтүү. 4 бөлүм, финал, чындыктын салтанаты жана жаңы өмүрдүн үнү. Бишкектин чоң көчөлөрүн кесип өтүп, сиреналарын жаңырткан эки капкара Гелендваген жолдогу бардык унааларды четке сүрүп, октой атылып бара жатты. Унаанын ичинде Айнуранын толгоосу улам күчөп, ал оорудан эриндирин кан чыкканча тиштеп, антоп баратты. Анын бир колун атасы Сапар аба кармап, Худайга жалбарып дуба угуп жатса, экинчи колун Бахтияр бекем кысып, анын көздөрүнө тике карап, дем берип баратты. «Чыда, жарыгым. Чыда. Мен жаныңдамын. Сен эң күчтүүсүң. Биздин балабыз үчүн чыда», деп Бахтиярдын көзүнөн жаш куюлуп жатты. Анын өзүнүн башындагы оор операциядан кийинки жаракаты сыздап, алсыздыгы билинип турса да, Айнуранын азабын көрүп, өзүнүн оорусун унутуп калган эле. 20 мүнөттүн ичинде кортеж Бишкектеги эң элиталык, эң кымбат менчик клиникалардын биринин алдына келип тактоду. Бахтиярдын жансакчылары алдын ала чалып койгондуктан, эшик алдында реанимациялык каталка жана 5-6 жогорку категориядагы дарыгерлер күтүп турушкан болчу. Айнураны унаадан акырын чыгарып, каталкага жаткызышты. Суу эбак кетип калыптыр. Тез арада төрөт бөлүмүнө, родблокко. Толгоосу өтө күчтүү, балага кычкылтек жетпей калышы мүмкүн», деп бакырды башкы гинеколог врач. Каталка коридор менен тез-тез сүйрөлүп, ак эшиктен ары кирип кетти. Бахтияр алардын артынан кирмекчи болду эле, бирок медбике аны тактатып калды. «Кечириңиз, сизге кирүүгө болбойт. Сиз өзүңүздө ооруканадан жаңы чыккан окшойсуз, өңүңүз кубарып турат. Суранам, күтүү залында отуруңуз. Биз колубуздан келгендин баарын жасайбыз». Ак эшик жабылды. Бахтияр дубалга сүйүнүп ылдый кулап түшө жаздады. Жансакчы Марс аны кармап калып, жумшак креслого отургузду. Сапар аба да жанына келип отурду. Эки эркек, бири ак чачтуу, намысы үчүн өмүр бою күрөшкөн айылдык мугалим, экинчиси бүтүндөй империянын мураскери болгон бай жигит азыр бирдей абалда, бирдей коркунучта,
реанимациянын иштемере карап отурушту. Аларды бириктирген жалгыз нерсе ошол ак эшиктин артында онтуп жаткан Айнура жана төрөлүү элек наристе эле. Кара неттиктин келиши, эненин текебердиги. Арадан 2 саат өттү. Төрөт бөлмөсүнөн эч кандай кабар жок. Бахтиярдын тынчы кетип, коридордо ары бери басып жатты. Күтүүсүздөн клиниканын башкы эшиги кенен ачылып, ичкериге катуу. Саганчогу тыкылдаган кадамдар угулду. Клиниканын фойесине кымбат баалуу норка тон кийген, көздөрүнөн от чачыраган, каарданган, жаштардагы аял Элмира кирип келди. Ооба, Бахтиярдын апасы, Айнураны батиринин кууп чыккан, жалган сүйлөгөн олигархтын аялы. Ал уулунун Германиядагы клиникадан качып чыгып, жеке учак менен Бишкекке учканын угуп, артынан дароо экинчи рейс менен жетип келген эле. Анын артында 4 чоң жансакчысы бар болчу. Элмира коридорда отурган Бахтиярды көргөндө түз эле аны көздөй жулкунуп басты. «Бахтияр, сен эмне деген акмаксың?» деп бакырды ал бүткүл клиниканы жаңартып. «Сен реанимациядан жаңа эле чыктың. Сенин мээңе операция жасалган. Сен ушул айылдык Ачка, сени алдап кеткен кыз үчүн өз өмүрүңдү табакелге салып, Германиядан качып келдиңби? Дароо тур ордуңан. Азыр аэропортко кайтабыз». Бахтияр ордунан акырын турду. Анын көздөрүндө эч кандай сый же коркуу жок эле, болгону терең жиркенич жана өкүнүч гана бар болчу. Ол өзүнүн өмүр берген апасы ушунчалык таш боор, ушунчалык калпычы экенине дагы деле ишене албай турду. Ошол маалда Сапар аба ордунан турду. Аксакал Элмираны дароо тааныган жок, бирок анын Айнураны айылдык Ачка кыз деп кемсинткенин угуп, намысы ойгонду. «Кечирип коюңуз, байбиче», деди Сапар аба, токтоо, бирок катуу үн менен. «Сиз ким болосуз? Менин кызым жөнүндө ушинтип сүйлөгөнгө сизге ким укук берди? Менин кызым алдамчы эмес. Ал менин ак сүтүмдү актаган, Кудайдын аманатын көтөргөн таза кыз». Элмира Сапар абаны өйдөдөн ылдый бир карап, мыскылдуу, кеке эрленген үн менен күлдү. Демек тиги алдамчы кыздын атасы сиз турбайсызбы? Мен Бахтиярдын апасы болом. Сиздин кызыңыз менин баламдын байлыгын көрүп, анын башын айлантып алган. Мен ошол кезде эле ага $100,000 берип, балаңды алдыр да жогол дегем. Бирок ал кежирленип, ушул күнгө чейин туубай, Бахтиярды күтүп жатыптыр да, мита. Силерге акча керекпи? Мага канча керегин айткыла дагы, менин баламды жайына калтыргыла. Бул сөздөр Сапар абанын жүрөгүнө канжардай сайылды. Аксакалдын өңү куп-куу болуп кетти. Демек, Айнуранын айылда жүрүп, унчукпай көз жашын төгүп, бардык ушактарга чыдап жүргөнүнүн себеби ушул таш боор аялдын коркутуп, баланы өлтүрүүнү талап кылганда экен го. Сапар аба титиреп Элмирага бир кадам шилтеди. Сен адам эмес, желмогуз турбайсыңбы? Деди аксакал үнү каргылданып. Сенин миллиондоруң менин кызымдын бир тамчы көз жашына да татыбайт. Бизге сенин ыплас акчаңдын кереги жок. Элмира жансакчыларына буйрук бермекчи болуп. Мына бу чалды бул жерден сүйрүп чыккылачы. Көзүмө көрүнбөсүн. Деп бакырды. Уулдун өкүмү, жалган дүйнөнүн урашы. Бирок жансакчылар бир кадамда жасай алышкан жок. Анткени Бахтиярдын жансакчысы Марш жана анын адамдары куралдарын алып чыгып, Элмиранын адамдарынын жолун тосуп калышты. Бахтияр анасынын алдына келип, анын сөзүн кескен бөлдү. Жап оозуңузду, апа. Жап оозуңузду. Бахтиярдын үнү клиниканын дубалдарын титиретип жиберди. Онун даусундагы каардан Элмиранын өзү чөчүп кетип, артка чегинди. Сен мага өз энеңе үнүңдү көтөрүп жатасыңбы? Деп кекечтенди Элмира. Сиз менин энемсиз, ооба. Бирок сиз адам эмессиз, деди Бахтияр, көзүнөн жаш аралаш каар төгүлүп. Сиз мени 8 ай бою алдадыңыз.
Сиз менин сүйүктүү аялымды, менин баламды көчөгө ыргытып, аны батирден кууп чыктыңыз. Сиз ага баланы алдырып сал деп менин канымды, өзүңүздүн небереңизди өлтүрүүгө буйрук бердиңиз. Сиз Айнураны башкага тийип кетти, акчаңды алды деп мага калбайттыңыз. Сиз менин жашоомду, менин бактымды өзүңүздүн текебердигиңиз, өзүңүздүн байлыгыңыз үчүн курмандыкка чалдыңыз. Элмиранын көздөрү алаңдап, мен мунун баарын сен үчүн кылдым. Ал сага тең эмес. Биздин статусубузга туура келбейт, деп актанды. Статус. Бахтияр ачуудан күлүп жиберди. Сиздин статусуңуз бул калп коркутуу жана ташбоордук. Ал эми Айнура мен камада жатканда бүткүл айылдын ушагына, таш бараңына чыдап, мени сатпай, менин баламды сактап калган нагыз баатыр. Ал менден бир тыйын да сураган жок. Ал мен үчүн, менин сүйүүм үчүн бардык азапты жалгыз өзү көтөрдү. Мына чыныгы статус деген эмне? Мына чыныгы байлык деген эмне? Бахтияр Сапар абаны кучактап апасына карат. Бул аксакал менин болочок кайнатам. Менин экинчи атам. Ал кызын ушундай ыймандуу, ушундай таза кылып өстүрүптүр. Ал эми сиз мени байлыктын кулу кылып өстүргүңүз келди. Бирок мен андай болбоймун. Угуп алыңыз, апа. Ушул күндөн баштап мен атабыздын компаниясынан да, сиздин мурасыңыздан да баш тартам. Мага сиздин каныңызга боелгон миллиондоруңуздун кереги жок. Менин байлыгым, менин жашоом, менин үй бүлөм ушул ак эшиктин артында жатат. Элмира уулунун сөздөрүнөн кийин эсинен танып кулап кала жаздады. Ол өмүр бою уулун башкарып, аны өзүнүн куурчагы, марионеткасы кылгысы келген. Бирок бүгүн ал уулунан да, небересинен да мәңгиликке айрылганын толук түшүндү. Байлык пен текеберлик оны жалгыздыктын туңгуйугуна тастаган эди. Ол үн ката алмай, жансакчыларынын көмөгү клиникадан сүйрөтүлүп чыгып кетти. Сапар аба Бахтиярдын сөздөрүн угуп, анын кандай намыскөй, кандай чыныгы эркек экенине көзү жетти. Ал күйөө баласын бекем кучактап: "Ыраазымын сага, балам. Сен менин кызымды каргой алдың. Кудай сени бизге бекеринен тирүү кайтармаптыр" деп көз жашын төктү. Жаңы өмүрдүн үнү, караңгылыктын бүтүшү. Күтүүсүздүн. Реанимациянын ак эшиги ачылып, коридордун жымжырттыгын жарып, Наристинин катты, шыңгыраган ыйлаган дауысы эстилди. Бул үн Бахтияр менен Сапар абанын жүрөктөрүн токтотуп тастай жаздады. Бул дүйнөдөгү эң таза, эң керемет үн эди. Эсиктен жасыл халат кийген, маскасын шешип күлүмсүрөгөн дарыгер чыкты. "Кайсыңыз әкеси боласыз?" деди ол Бахтиярга карап. Менмин. Бахтияр алга умтулду. "Аялым калай? Сүйүнүшү бериңиз. Өтө батыр, өтө мыкты келинчек экен. 99% кыйындыкка карамастан өзү босанды. Салмагы 4 килограммга жуук, дени сап-сау, батырдай уулдуу болдуңуз. Экөөнүн де жагдайы өтө жакшы", деди дарыгер кубанычпен. Бахтияр тизеси менен жерге кулап, эки колу менен бетин басып, өкүрүп жылап жиберди. Онун 8 айлык камадагы азабы, Айнуранын жалгыздыктагы төккөн көз жасы, ауылдың өсеги, анасынын катыгездиги, баардыгы осы бир сәттин алдында түккө тургусуз болуп калды. Кудай оларга жеңиш сыйлаган эди. Сапар аба да көз жасын тыя алмай, Кудайга шүкүрчүлүк этип жатты. 15 минуттан кийин Бахтиярга палатага кирүүгө уруксат берилди. Айнура аппак төсөктө шаршаган, шаштары терлеген, бирок жүзүндө әлемдеги эң бакытты периштедей күлкү ойнап жаткан эди. Онун кеудесинде ак жөргекке оралган, көздөрүн тарс жумуп алган кыпкичкентай кып-кызыл Наристи жатты. Бахтияр төсөктүн жанына келип, Айнуранын маңдайынан узак мейирим менен сүйдү. "Рахмет саган, жарыгым. Рахмет саган, батырым. Сен маган өмүр сыйладың. Сен мени караңгылыктан алып чыктың", деп сыбырлады ол, баласынын кичкентай саусактарын иискеп.
Айнура Бахтиярдың көзіне қарап жылмайды. Ал сен биздин жарығыбыз болдың, Бахтияр, біз эми эч качан бөлінбейбіз. Эпилог, чындықтың салтанаты. Арадан 1 жыл өтті. Кыргызстандын баягы тоолуу айылында жашоо өз нугу менен уланып жатты. Бирок эми көчөнүн башында отурган ушакчы кемпирлер Айнура жөнүндө жаман сөз сүйлөшпөйт. Тескерисинче, алар эми Айнура биздин айылдын сыймыгы. Ал шаардагы эң бай, эң акылдуу жигитке тийди. Экөө кандай сонун үй бүлө болду. Ал жигит Сапар абанын үйүн хан сарайдай кылып аңдып берди деп мактанып отурушат. Адамдардын эки жүздүүлүгү ушундай. Кече таш бараңга алгандар бүгүн сенин ийгилигине суктанып кошамат кылышат. Сапар аба болсо мурункудай эле жөнөкөй, бирок абдан бактылуу жашап жатты. Анын кароосунда ар дем алыш күндөрү капкара Гелендваген келип тактойт. Андан Бахтияр менен Айнура түшүп, Сапар абанын алдына небересин, кичкентай Аманды, атын аман калсын деп койган, көтерип келишет. Бахтияр өз сөзүндө туруп, апасынын миллиондорунан баш тарткан. Ал өзүнүн билими менен нөлдөн баштап жаңы адал курулуш компаниясын ачып, аны өз мээнити менен бутка тургузду. Элмира уулунун кечиримин сурап көп жолу келди, бирок Бахтияр ага небересин алыстан көрүүгө гана уруксат берди. Жүрөктөгү жаралар тез жазылбайт. Айнура айылдын шаң баскан жолунда жалгыз көз жашын жутуп бара жаткан күндөр артта калды. Ол кезде онун ишиндеги баласын эчким моюндамаган эди. Бирок ол шындыкпен махабатка сенди. Және онун сеними бүкүл жалгандыкты, бүкүл таш боордукту жеңип шыкты. Өмүрдүн эң үлкөн сабагы эч качан адамды сыртынан томпушуп ушакка ээрмеу.